Жаш баласындай. Сүйлөгөн сөзүң бар саңы. Ушул сөзүңө достойный жооп бере аласыңбы? Ушул сөзүңө ошону жооп берме? Жок, сен просто мен сабырымы сыдап. Жакын арада Кыргызстандын эки мыкты блогери Москвада урушмакчы болуп жатат. Бири Аташ, бири болсо Бека деген өзүнүн аты менен таанылган блогерлер. Бардыгыңыздар эле билсеңиздер керек. Ушул блогерлердин урушуна атайын $8,000 дейт. Ошондой коюлду дейт. Бирок эми ал жагы кандай болот? Аны бойдон көрөбүз. Азыр сиздин оюңуз боюнча ушул экөөнүн урушуп жаткандыгы туурабы? Менин оюм боюнча булардын урушуп жаткандыгы туура эмес. Бирок булар мурда эки дос болгон. Жана ошондой эле кыргыздар бири-бири менен урушуп көнүп калышты. Жакында эле Кыргызстанда болгон мына бой болуп өттү. Канат блогер уюштурган. Ким менен десеңиздер, мына өзүңүздөр билгендей эле Ырчы менен блогер Физруктун урушу болду. Эми алар өздөрүнчө өзара чечишти ошол уруш менен. Ырчы жеңди. Ошол Ырчы жеңип, азыр булардыкы да ошолорго окшош болуп атат да. Булардыкы чындыгында хайп эмес, туура хайп эмес. Аны бойдон көрө жатарбыз. Видеого лайк басып, биздин эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуңуздар. Кантип десеңиздер, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочону күйгүзүп коюңуздар. Азыр биз сиздерге ошолордун видеороликтерин кыскача коюп бермекчибиз. Аланы тудуруп кыйналды. Анан кийин сен канчанчы раундда урамды атасың? Бека? 2 раунд жетет. 2 раунд? 1. Bir raundda жа келтиресиң. Сен бокска эле алиге бой без правилгабы? Бой без правил. Бой без правилгабы? А. Бирок шуну туура кылып атам дейсиңерби? Экөөңүз үйлөнүп, чоң киши болуп калдыңар да, мен мисалы үчүнчү. Мындай телефонду арбак көрүнгөнүңөр мененчи, бирок жашоодан мындай кандай десем бир серьезный адамсыңар да. Экөөңүз мына үйлөнүп, үй бүлөңөр бар адам да. Мен Серьезно айтканда өзүмдө эле. Мен угуп Бека мен угуп турду. Осу экөөңөр тең мындай үйлөнүп, эми мындай эл адамысыңар да, силерди чоң илгертен тааныйт да барыча. Анан азыр бүгүнкү күндө бир липчиктен айнан экөөң мушташканыңар биринчиден тура эмес. Анан кийин мушташа турган болсоңор ошол жерде эле мушташпайсыңарбы? Сразу элечи мен мисалы үчүн мушташканыңар келип аткан болсо ушунчалык кайт кылбай эле ошол жерде эле патраш мушташ бири-бириңи уруп албайсыңарбы? Кимиңе чалтат? Анан кийин ошого азыр мен таң калып атам. Мисалы үчүн хорошо, сен мушташсаң мен сени колдойм деп атам да. Аташ келди, коссом. Азыр Аташ дем кошом азыр. Аташ жок. Майли эми. Эми ошондо Бека кыскасы боло турган нерсе болду, значит болуш керек, болду. Значит, эми боло турган нерсе бой экен да, болуш керек. Болду же. Ортого канча пул тигип атасыңарчы? Бес жөн эле пул сулуу жок эле мушташасыңарбы? Эртең чечилет. Эми итат богула калыңыраак пичатка кийгиле. Анан бетке тепмей жок. Мен өзүмүн силерге айта турган сөзүмү айтып атам, мага көпчүлүк айтат да. Теги ортосуна теги жок. Бетке тепмей жок, уреке жок десең. Анан экөө тең эми взрослый адамсыңар, анан мен мисалы үчүн бир нерсе дей албайм силергечи. Мен просто силерге тамашалап, силер шылдыңдашым мүмкүн да. Шуларды кылып атканыңаргачы. Эми ушунчалык болуп калыптыр, хорошо мушташ чечишип алгыла, анан ушу каптырмай жок кылгыла да. Аташты чакыргыла эле Аташты. Бекага мен тиген акча дейт. Мисалы үчүн мен деле Бекага эгер сен ута турган болсоң 1000 бой болбосо 50 1000 рубль доллар деп бербейт. Ооба. Кой. Жөн эле коюш керек эле ба. Майлым. Майли, өзү чечип алат. Значит, деремся 28 августа по правилам ММА. Гонорар, значит, будет такой. $8000 победа, 2000 поражения. Договорились?
Есть какие-нибудь вопросы? Нет.